У нас есть фиолетовый кабинет, белый, серый. Пресс-тур аркылуу келген меймандар Борбордук Азия университетинде болушту. Алар топ-топко бөлүнүшүп бардык ыңгайлуулуктар, студенттерге түзүлгөн шарттар менен таанышып чыгышты. Арасында блогер студенттер дагы бар. Алардын бири Өзбекстандан келген блогер Акылбек Тилиханов. Окуу жайдын окуу базалары, студенттерге түзүлгөн шарттар өзгөчө жакканын айтты. Har bir kun o'zgacha bo'lmoqda. Bugun mana tog'li joylarga sayohatdan tashqari Кыргызстанда эл аралык талаптарга жооп берген мындай окуу жай бар экенин билчү эмесмин. Өзүм Өзбекстанда 5-курста университетте окуйм. Ошондуктан окуу жайдын бардык шартын көрүп, таанышып чыктым. Журналист багытында билим алып жатышкан студенттерге медиа борбор уюштурулуп, IT боюнча билим алып жаткандар заманбап жабдуулар менен камсыздалыптыр. Баарын көргөнүмө кубанычтамын. Таасирлер зор. yana bir marta universitetda boshqatdan o'qiysan. Нарын облусунда жайкы туризм жакшы жолго коюлуп келе жатканы менен тилекке каршы кышкы туризм жакшы өнүкпөй келет. Мына ушул жагдайды эске алган облус бийлиги Нарын облусунун аймагында кышкы туризмдин мүмкүнчүлүктөрүн жарнамалоо максатында ушул пресс-турду уюштурган. Быйыл ушул туризм менен иш алып барган ишкерлер менен бирге кеңешип, ушул кышкы туризмди жайылталы деп чечтик. Себеби бизге дагы ушул жакынкы өлкөлөрдөн биз барганда алар келип атып байланышып, барсак кандай болот, шарттар барбы деген суроолор болду да. Мамлекеттикте жеңилдетилген көптөгөн кредиттер бар. Андан сырткары жергиликтүү Теңир Тоо фондусу бар, билесиздер. Ал жерден да биз быйылкы жылы эле ушул 35 миллион сомдон ашык каражат ушу туризм тармагына бөлүп бердик. Ошондой эле меймандарга Аккыя аймагынан Нарын шаарынын панорамалык түнкү көрүнүшү көргөзүлүп, Нарын облустук академиялык музыкалык драма театрында Чыңгыз Айтматовдун Кыямат спектакли коюлду. Журналист жана блогерлер маданий жана тарыхый жайларга болгон сапарлары зор таасирлер менен коштолуп жатканын билдиришти. Энди казак, кыргыз ар кашанда Кыргызстандын Нарын аймагы кышкы туризмге абдан ыңгайлуу экен. Туз шахтасын көрүп, Бозо, Согум фестивалдарына катыштык. Уюштуруучулар элдагы туристтерди тартууга боло турган мүмкүнчүлүктөрдүн баарын көрүп жатышат. Негизи казак-кыргыздын тамак ашы, улуттук оюндары окшош болот эмеспи? Боордошторубуз болгон меймандостугун көрсөтүштү. Баарына рахмат. Биз бул жакта көргөн кызыктуу жайлар тууралуу өз маалымат булактарыбызда бөлүшүп, турист тартууга салым кошобуз деген ойдобуз. элде халкы да сол туризм боюнча жаңагы Мындай эл аралык пресс-турларды уюштуруу менен катар, кышкы туризмди өнүктүрүү үчүн туристтерге кышкысын келип эс алып кете турган жайларды дагы уюштуруу маанилүү. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү кийинки кадамды алуу ушул багытта болоорун белгилеп, конок үйлөрүн жана туристтерди тосо турган жайларды кура турган ишкерлерге өкүлчүлүктөн долбоорлор аркылуу колдоо боло турганын маалымдашты. Максат Абдырахунов, Жеңиш Абдылдаев, Нарын жаңылыктары.